Оба, баарыбыз бадыраңды жакшы көрүп, кыртылдатып жейбиз. Бирок аны кайдан келгенин, адамга кандай пайдасы бар экенин баарыбыз эле билбесек керек. Бадыраң кайдан келген? Бадыраңдын түпкү мекени болуп Индия эсептелет. Бул жашылча адамзатка 6000 жыл илгери эле белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө бадыраңдын ар кандай сорттору, тамак-аш катары жана атайын эле коозлук үчүн жер шарынын дээрлик бардык өлкөмүндө өстүрүлүп келет. Кыргызстанда бадыраңдын голланддык, Алтай, Маргелан жана башка сорттору кеңири өстүрүлөт. Жаңы бадыраңды үйдө 2 суткага чейин, ал эми 1 градус температурада 20 күнгө чейин сактоого мүмкүн. Бадыраңды алма менен чогуу сактоого болбойт. Жашыл дарыгер. Бадыраңдын курамы 95-98% суудан тургандыктан заара кубалоочу касиетке ээ. Ал бөйрөк, боор жана башка ички органдарды тазалоо үчүн пайдалуу. Ошондой эле жалпы организмдерди токсиндерден тазалайт. Ал организмге тамак-аш аркылуу түшкөн көмүртектин өлчөмүн калыпка салат. Демек, денеге ашыкча майдын топтолушунун алдын алат. Бадыраң калийге, магнийге, кальцийге бай болгондуктан бөйрөктүн, жүрөктүн жана муундардын иштөөсүн жакшыртат. Организмдеги кислота, шыйлоочтук тең салмактуулукту кармап, ар кандай оорулардын алдын алат. Бадыраңдын курамындагы кремний менен күкүрт клеткаларды бекемдеп, бойдун өсүшүн, чачтын бекемдигин, теринин сапатын, өңүн жакшыртат. Мындан тышкары аталган жашылча дене табын түшүрүүдө жана күйүктү дарылоодо кеңири пайдаланылат. Бадыраң гастрит, ашказан жарасы барларга да сунушталбайт. Бадыраң жеп арыкта. Диетологдор бадыраңды арыктатуучу өзгөчө касиетке ээ экендигин баса белгилешип, төмөнкү диетаны сунушташат. Бул диетаны акырына чейин бузбай кармоого чыдамыңыз жетсе 1 жумада 4-5 килограммга чейин арыктай аласыз. Биринчи күнү эртең менен 2 дана бадыраң жана 1 кесим кара нан. Түштө жашылчалар жана бадыраң кошулуп жасалган шорпо, алма. Саат 3-4 апельсин. Кечинде бадыраң жана көк жөп салаты. Салатка өсүмдүк майын кошсоңуз болот. Жатардан 2 саат мурун 1 дана бадыраң. Экинчи күнү эртең менен 2 дана бадыраң жана 1 кесим кара нан. Түштө шалгам менен бадыраңдан жасалган салат. 50 грамм уйдун сууга бышырылган эти. Саат 3-4 алма. Кечинде бадыраң жана көк жөп салаты. Жатарда 2 саат калганда 1 дана бадыраң. Үчүнчү күнү эртең менен 2 дана бадыраң жана 1 кесим кара нан. Түштө 100 грамм сууга бышкан күрүч, бадыраң, 100 грамм сууга кайнатылып бышкан балык. Саат 3-4 бадыраң. Кечинде бадыраң жана көк жөп салаты. Жатарда 2 саат калганда дагы бадыраң. Бадыраң табигый косметолог. Бадыраң беттеги сепкилдерди кетирүүчү, бырыштарды жазуучу, агартуучу жана теридеги тешиктерди тарттыруучу касиетке ээ. Кургак бет үчүн маска. 1 аш кашык кулпунай жана бадыраң буткосунан 1 чай кашык каймак кошуп бетиңизге жабыңыз. Масканы 10-15 мүнөт кармагандан соң жылуу суу менен жууп салыңыз. Кулпунайдын ордуна дан, куурай же өрүктү кошсоңуз дагы болот. Калыптагыдай териге бадыраң маңызы ошол эле өлчөмдөгү кайнак суу менен аралаштырып, атайын идишке куюлуп, муздаткычка тоңдуруп аласыз. Күнүгө эртең менен бул муз бетти бетиңизге сүртүңүз. Бул бетти тазалайт жана агартат. Майлуу жана бырыш баскан бет үчүн маска. Кабыгы арчылган бадыраңдын кыргычтын майда тешигинен өткөрөсүз. Майда боткодон 1 чоң кашык алып, ага 1 чоң кашык чалынган жумуртканын агын кошосуз. Бул аралашманы бетиңизге 15-20 мүнөт коесуз да мурдак суу менен жууп саласыз. Бадыраң тууралуу кызыктуу фактылар. Дүйнөдөгү эң чоң бадыраң Улуу Британияда өстүрүлгөн. Анын узундугу 1 метр 20 сантиметрди түзөт. Тынч океандын аралыгындагы абориген жигиттер бадыраңдын банандын жалбырактарынан ороп, жерге көмүп сакташкан. Кыздар болучок күйөөлөрүн анын запастагы бадыраңын санына карап тандашат. Клеопатра сулуулугу үчүн күнүмдүк рационунда бадыраңды үзбөгөнүн айтып келет. АКШнын Беррион Спрингс шаарында дүйнө жүзүндөгү бадыраңдардын борбору деп аталып, жыл сайын декабрда бул жашылчага арналган парад өтөт. Кристофер Колумбс деңиздеги цинга уруусуна сактоо үчүн саякатка чыккан сөзсүз туздалган жана бышкан бадыраңдын ашыгы менен алып жүргөн.